Кыргызстанда жасалып жаткан масштабтуу жумуштар. Кыргызстан эгемендик алган 32 жылдык тарыхында башынан оор сыноолорду, 3 жолу бийлик алмашууну өткөрдү. Бул аралыкта совет бийлиги курган заводдор, курулуштар, өндүрүштөр талкаланып, мамлекеттин мүлктөрү таланды. Кен байлыктар чет элдиктерге берилди. А дегенде Акаев, андан кийин Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбековдор өлкө башына келди. Бул аралыктарда Кыргызстандын бюджетинин өсүү динамикасы төмөндөгүдөй көрсөткүчтөрдү түздү. Акаев 30,4 миллиард сом 2005 жыл. Бакиев 96,5 миллиард сом 2010 жыл. Отунбаева 125,2 миллиард сом 2011 жыл. Атамбаев 229,6 миллиард сом 2017 жыл. Жээнбеков 247,8 миллиард сом 2020 жыл. 2021 жылдын 20 январында Садыр Жапаров президент болуп шайланып, командасы менен 247,8 миллиард бюджети менен мамлекеттин тагдырын колуна алды. 2022 жылы мамлекеттин бюджетин 247,8 миллиард сомдон 442,7 миллиард сомго жеткирди. Башкача айтканда, кыска аралыкта 2 эсеге өстү. Ушул жылдын соңуна чейин прогноз боюнча пландан 503,4 миллиард сомдон ашырылып 552 миллиард сомго чыгуусу күтүлүүдө. Мындай натыйжалардын байкалышы эл аралык уюмдардын дагы көңүлүн буруп, Кыргызстанды туруктуу өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына киргенин белгилешти. Мурда жакыр өлкөлөрдүн катарында кошуна мамлекеттерден жардам алып карыз сурап келгенибиз ар бирибиздин эсибизде. Азыр Кыргызстан ири жана дымактуу долбоорлорду ишке ашырган мамлекет катары өнүгүүгө карай багыт алды. Кылым долбоору. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул долбоор көп жылдан бери ишке ашпай келген. Ага бир нече ички жана тышкы себептер болгон. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен мамлекетибиз туңгуюктан чыгат. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыштын базарларына жол ачылат. Темир жолдун курулушу Каспий деңизине чыгууну камсыздап, транзиттик жолго айланат. Өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн чоң экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп иштей баштаса, мамлекетке жылына кеминде $200 миллион киреше алып келери болжолдонууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгуу боюнча жумуш аяктады. Учурда 3 мамлекет биргелешкен темир жолдун куруунун каржылоосу каралууда. Учурда Советтер Союзунан калган 424 чакырым темир жолу бар. Мамлекет эгемендик алган жылдардан бери 1 метрдагы темир жолун курган эмес. Биринчи болуп 2022 жылы Балыкчы Кочкор Каракече багытындагы темир жолунун курулушуна президент Садыр Жапаров старт берди. Жаңы темир жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызды транспорт байланышы менен камсыз кылууну арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат. Өткөн жылы 5 чакырым жол салынып, бул жылы 15 чакырым темир жолунун курулушу бүткөрүлөт. Жалпы 20 чакырым. Кара кечеден ары темир жолу Махмалга жетип, Кыргызстандын түндүк менен түштүгүн туташтырат. Андан ары Жалал Абад аркылуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолуна кошулат. Ошондой эле Кыргыз темир жолу ишканасы көп ийгиликтерге жетишти. Мурда ири киреше тапканына карабай, карызга батып келген ишкана 2021 жылдан тарта өнүгүп баштады. 100 даана жүк ташуучу вагондорду сатып алды. Мурункудан бери келген карыздарын жапты. 20 чакырым аралыктагы жыгач шпалдар эски рельстердин ордун жаңы темир бетон шпалдарга алмаштырып, жаңы рельстерди койду. Ишкана өзүнүн күчү менен люкс вагондорду жасады. Темир жол тармагындагы дагы бир ийгилик. Буга чейин
темир бетон шпалдарды башка өлкөлөрдөн сатып алсак, мындан ары Кыргызстан өзү чыгарып баштады. Чүй облусунда темир бетон чыгарган завод ишке кирип, андан чыккан шпалдар балыкчы Кочкор Кара Кече жолунун курулушуна колдонулуп жатат. Баасы сырттан сатып алганга салыштырмалуу 2 эсе арзан. Кылым долбоору. Кумтөр. Кумтөр кыргыз элинин сыймыгы, арманы, кайгысы эле. Анын айланасында узак кеп, түрдүү тагдырлар, оор күндөр, күрөштөр, карама каршылыктар жүрдү. Тонналаган алтындары бар кен байлык 1993 жылы Аскар Акаевдин чечими менен чет өлкөлүк компанияга берилген. Үлүштүк кирешеси бир нече жолу өзгөрүп, кен байлыкты кайра мамлекетке алуу сунуштары дагы мезгил менен көтөрүлүп турган. Бирок эч ким кайра кайтарып алууга белсенген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Садыр Жапаров узак жылдар бою Кумтөрдү мамлекетке кайтарып алуу аракетин жасады. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. Аягы саясий куугунтукка алынып абакка түшкөн. Кумтөр боюнча мына бүгүн коалиция карап атат. Кумтөр боюнча өкмөттүк комиссияныкын. Өткөндө мен официалдуу түрдө кат жазгам. Парламентте караганда сөзсүз түрдө мени чакыргыла. Себеби ачык элек фактылар бар, коррупциялык элементтерде. 2020 жылы Садыр Жапаров бийликке кайтып келди. Президент болуп шайланган соң 2021 жылдын 17 февралында Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтарып алуу боюнча парламенттик, андан ары мамлекеттик комиссияны түзгөн. Мамлекеттик комиссиянын башына Акылбек Жапаров дайындалган. 1 жыл эл аралык соттук териштирүүлөр мамлекеттин пайдасына чечилип, көп жылдан бери эңсеп келген Кумтөр алтын кени Кыргыз элине кайтарылды. Мамлекетке өткөн соң кирешелердин көлөмү дароо айрыма берди. Эми Кумтөр толугу менен менчигибизге өттү. Мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя бүгүн гана жүзөгө ашты. Чет элдик компания иштеткен 28 жылда Кумтөрдөн 410 тоннадан ашык алтынды казып чыгарып кеткен. Кыргызстанга 1 грамдагы алтын калган эмес. Андан Кыргызстан болгону үлүштүк кирешеден 100 миллион доллар гана пайда көргөн. Кумтөр мамлекетке өткөндөн кийин, тактап айтканда 2022 жылга карата эле үлүштүк кирешеден 140 миллион доллар пайда түштү. Бул чет элдик компания иштеткен 28 жылда тапкан пайдабыздан 1,5 эсеге көп. Мындан тышкары, казылып алынган тонналаган алтындар улуттук банкта сакталып турат. Үлүштүк кирешеден тышкары салыктан жана башка кирешелери бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасына негизги киреше берип жаткан тармак Кумтөр алтын кени. Кылым долбоору. Кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата 1 ГЭСинин курулушу башталды. Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы абдан чоң, бирок анын болгону 10% гана колдонобуз. Бүгүнкү күндө мындан 60-70 жыл мурда курулган ГЭСтерди пайдаланабыз. Учурда кызмат кылган негизги ири ГЭСтер 1960 жылдардан тарта курулуп баштаган. Мамлекет эгемендик алган жылдары болгону Камбарата 2 ГЭСинин 1-чи агрегатын гана ишке киргизген. Чоң жардырууга даярдыктын баары бүттү. Жардыруу болду. Убагында калктын санына, мамлекеттин муктаждыгына ылайык курулган ГЭСтердин кубаттуулугу учурдагы муктаждыктарды камсыздай албай калды. Энергетикалык каатчылыкты жоюу, эскирген жабдууларды калыбына келтирүү, жаңы ГЭСтерди куруу максатында мамлекет бир нече жолу электр тарифин көтөрүү маселесин койгон. Ошол кездеги саясий кырдаал, саясий топтордун тирешүүсү мындай демилгени жеке кызыкчылыктарына пайдаланып, бийликти кулатууга колдонуп, кийин популисттик чакырыктарына өздөрү чалынып, энергетикалык таңкыстыкты сырттан карыз алуу менен жаап, мамлекетти карызга батырып отура беришкен. Коюлган тапшырмаңыз боюнча Камбарата 1 ГЭСинин стартын башталышына дайын.
2020 жылдан кийин бийликке келген Садыр Жапаров кылымга жакын убакыттан бери топтолуп калган энергетикалык көйгөйдү чечип, мамлекеттин энергетикалык потенциалын жогорулатуу аракетине өттү. Камбар ата 1 ГЭСин куруу мамлекеттин мурдатан бери келе жаткан кыялы болчу. Бирок аны ишке ашырууга кошуна мамлекеттер дагы каршы болуп келишкен. Тышкы саясаттын жакшыруусу, кошуналар менен жылуу мамиленин жыйынтыгы кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбар ата 1 ГЭСин курууга жол ачты. Суунун башында туруп Камбар ата 1 ГЭСинин куруу иштерин экономикалык кыйынчылыктарга карабастан баштоонун мезгили келип жетти. Аталган ГЭС буга чейинки эң ири деп эсептелген Токтогул ГЭСинен дагы кубаттуу. Мындай дымактуу долбоор келечекте мамлекеттин энергетикалык тартыштыгы маселесин чечет. ГЭСти курууга даярдык иштери 2021 жылы башталган, 2029-30 жылдары бүткөрүү пландалууда. Камбар ата 1 ГЭСинен тышкары күн, шамал электр станциялары, 30дан ашык чоң жана чакан ГЭСтери курулуп, бир катар ГЭСтер реконструкциядан өтүп, кошумча кубаттуулуктар толукталып жатат. Ушул жылдын аягына чейин 16 ГЭСтин курулушу аяктап колдонууга берилет. Алар Бала Саруу ГЭСи 25 мегаватт, Лейлек ГЭСи 6 мегаватт, Ысык ата ГЭСи 9,6 мегаватт, Исфайрам 1 ГЭСи 4 мегаватт, Алабаш 1 ГЭСи 4,5 мегаватт, Аксы ГЭСи 2,6 мегаватт, Айгыр Жал ГЭСи 2,4 мегаватт, Ленинполь ГЭСи 2,3 мегаватт, Көгарт ГЭСи 6,7 мегаватт, Кыштут ГЭСи 1 мегаватт, Тосту ГЭСи 1 мегаватт, Белес ГЭСи 0,54 мегаватт, Курак Тектир 1,2 мегаватт, Кожо Кайыр 0,3 мегаватт, Кайнама 1 ГЭСи 9,6 мегаватт, CNA Energy жоопкерчилиги чектелген коому 2 мегаватт. Өзгөчө кырдаалдар тармагынын техникалык базасы жаңыланды. Акыркы 2 жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар, күтүлбөй келген кырсыктар, өрт коркунучунан коргонуу багытына пайдалануучу 700гө жакын ар кандай техникалар оңдолуп жаңыланды. Анын ичинен 500дөйү сатып алынган жаңы техникалар. Аэробус H125 жана Аэробус H145 үлгүсүндөгү 2 тиг учагы, өрт өчүрүүчү техникалар, көчмө госпиталдар, оор инженердик жүк ташуучу жана тазалоочу техникалар, ысык көлгө куткаруучу катер, автобустар, жеңил унаалар алынды. Мамлекеттик курулуш тармагы. Көп жылдан бери эскирип турган мектептер, балдар бакчалары, маданият үйлөрү, спорт объектилери, таза суу, административдик имараттардын курулуштары жанданып, кызуу жүрүүдө. Өлкө аймагында учурда 501 имараттын курулушу башталган. Анын ичинде 204 мектеп. Быйыл жаңы окуу жылына карата бир күндө 43 мектеп, 5 спорт зал, 3 бала бакча колдонууга берилди. Жыл аягына чейин 100 билим уясынын имараты бүткөрүлөт. Республика боюнча 451 көп кабаттуу турак үйлөр курулуп жатат. Алардын жалпы аянты 5 миллион 552 миң чарчы метрди түзөт. Кандайсыздар? Эки жолку чек арадагы куралдуу кагылышта жабыркаган үйлөр кайра башынан курулуп, быйыл баткендиктерге 420 жаңы турак жайдын ачкычы тапшырылды. 2023 жылы социалдык маданий багыттагы объектилерди курууга мамлекеттик каражаттардан 8,8 миллиард сом бөлүнгөн. Аларга республика боюнча 144 объекттин, ошондой эле өнөктөштөр линиясы боюнча 73 ар кандай объектилердин курулушун аяктоо каралган. Жылдын аягына чейин социалдык маданий багыттагы 80 объекти бүткөрүлөт. Бишкек шаарында жаңы президенттик администрациянын имаратынын курулушу жүрүп жатат. Өлкө аймагында бир катар заманбап парктар салынып, колдонууга берилди. Бишкектин борборундагы көп функционалдуу заманбап комплекс, 5 жылдыздуу отелди, бизнес борборду, турак жай жана соода аянттарын камтыйт. Бүгүн курулуш тармагында өсүү темпи 11,2% түзөт. Төлөө мөөнөтү 25 жыл, 4%дык ипотека.
Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Ага ылайык ипотекалык насыянын жылдык төлөмү мамлекеттик кызматкерлер үчүн 4%, жеке тараптар үчүн 8%га төмөндөп, төлөө мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин узартылды. 2021 жылы мамлекеттик ипотека компаниясы аркылуу 3-4 ай ичинде 732 үй бүлө турак жайлуу болушкан. Ал эми 2022 жылы мамлекеттик ипотекалык компаниянын тарыхында рекорддук сумма 4 миллиард 655 миллион сомдон ашык каржылоо болуп, 1804 үй бүлө турак жайлуу болууга жетишти. Мамлекеттик ипотека берилип баштаган 2016 жылга салыштырмалуу 2023 жылы каржылоо 5,5 эсе өстү. 2023 жылдын башынан тарта мамлекет көп кабаттуу үйлөрдү өзү куруп баштады. Алар төмөнкүлөр: 5050 батирлүү Мурас комплекси, 18, 24 жана 28 кабаттан турган 39 корпус. Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүндө 6 корпустан турган 620 батирлүү турак жай. Бишкектин түндүк тарабында 7 корпустан турган 549 батир. Тунгуч Кичи районунда 63 батирлүү көп кабаттуу турак үй. Бишкек шаарынын ортосунда 81 батирлүү үй. Бишкек шаарынын 11 Кичи районунда 500 батирлүү көп кабаттуу үй. Жал Кичи районунда 45 батир. Аскердик техникалар жаңыланды. Аскердик техникалар курал жарактарга 2 жыл ичинде 100 миллиард сомго жакын акча каражаты жумшалды. Алардын саны жана түрү аскердик сырга байланыштуу айтылбайт. Бирок буга чейин белгилүү болгон заманбап техникалар тууралуу учкай сөз кылабыз. 1 метр жерибиз биз алдырбайбыз. Ошо 1 метр жер карыш жер үчүн күрөшүш үчүн колубузда болгон бардык нерсени ошого жумшайбыз. Кыргызстан тынчтыкты жактайт жана эч кимге биринчи болуп кол салбайт. Ошол эле кезде кол салууга ниеттенгендерге татыктуу жооп берүүгө кубаты жетет. Кыргызстан бүгүнкү күндө дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө жок абадан коргонуучу байрактар, ак суңгур, акынжы сыяктуу пилотсуз учуучу аппараттарга ээлик кылат. Мындан тышкары Кыргыз армиясы Печора 2 МВ мобилдик зениттик ракеталык комплекс менен толукталды. Буга чейин мамлекеттен каржыланып курал жарак сатып алган учур болгон эмес. Социалдык камсыздоо. Мамлекетте жасалып жаткан жумуштардын арасында коомдогу аярлуу катмардын өкүлдөрү дагы унутулган жок. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү социалдык төлөмдөр 100%дан 200%га чейин көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан кайтарымсыз 100 000 сомдон акча каражаты берилип жатат. Өткөн 2022 жылы 2800 үй бүлөгө, бул жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Жакырчылыктан чыгып, ишкерчиликке өтүүгө максатталган мамлекеттин колдоосу өз максаттарына жетип баштады. Ошо алганда аябай сүйүнүп, буюрса мындай иштер алга жыла берсин. Каражат алгандардын 99,6% жакырчылыктан чыгып, бизнес пландарын ийгиликтүү ишке ашырууда. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн заманбап 100 орундуу реабилитациялык борбор курулуп, акысыз кызмат көрсөтүүдө. Салык тармагы реформаланды. Салык системасын кардиналдуу реформалоо салыктардын жыйналышынын кескин өсүшүнүн бирден бир себеби. Акыркы 2 жылда салыктардын жыйналышы ай сайын пландан ашыгы менен аткарылууда. Алсак 2019 жылы 116 миллиард сом жыйналса, 2020 жылы бул көрсөткүч 112 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2021 жылы салыктардын чогулуусу кескин өсүп, 144 миллиард сом чогулган. 2022 жылы дээрлик 208 миллиард сом жыйналса, 2023 жылга 250 миллиард сомдон ашык план коюлган. Белгилей кетчү жагдай,
эч кандай салыктын ставкалары өскөн жок жана салыктын жаңы түрү киргизилбегенин белгилейбиз. Кирешенин көбөйүүсүнүн негизги себеби саясий коррупциянын жоюлушу, ККМ аппараттары аркылуу көзөмөлдүн күчөтүлүшү жана мурдагыдай ар бир ишканага крыша болгондордун жоголушу оң натыйжаларды берди. Бажы. Бажы кызматы мурда эң коррупциялашкан тармак катары белгилүү болгон. Ал тармакта иштеп кеткендер Кыргызстандагы эң бай адамдарга айланышкан. Миллиардтаган акчалар мамлекеттин казынасына эмес, миллион атка конгон адамдар аркылуу чоң кызматтагы жетекчилердин чөнтөгүнө түшүп турган. Акыркы 2 жылда бажы тармагынын кирешеси кескин жогорулады. Мындай натыйжа албетте көзөмөлдүн күчөтүлүшү, сан эриптик башкаруунун жакшыруусу, коррупциялык элементтердин азайышы менен байланыштырса болот. 2021 жылы 46,9 миллиард сом, 2022 жылы 74,3 миллиард сом. Эми мурдагы жылдарды канча чогултуп келишкенин салыштырмалуу көрсөтөлү. 2015 жылы 32 миллиард сом, 2016 жылы 29,3 миллиард сом, 2018 жылы 39,8 миллиард сом, 2020 жылы 28,9 миллиард сом. 2023 жылы 100 миллиард сомдон ашык киреше чогулары күтүлүүдө. Чек аранын такталганы бул деген бейпилдик. Кыргызстан үчүн кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиледе болуу өтө маанилүү. Азыркы тынч эмес дүйнөдө чек ара маселелеринин чечилиши абдан керек. Чек араларды тактоодо Кыргызстан татаал жолду басып өттү жана азыр да өтүүдө. 2023 жылдын 27 январы Кыргызстан үчүн тарыхый күн болду. Ал күнү Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек араны делимитациялоо процессин аяктап, чек ара маселелерине чекит коюлду. Кыргызстан биринчи жолу жарандардын паспортун өзү чыгарып баштады. Кыргызстан Совет бийлигинин курамында болгондон тартып, эгемендик алган жылдар аралыгында дагы өз жарандарынын паспортун чет өлкөлүк компаниялардан чыгартып келген. Быйыл президенттин иш башкармалыгына караштуу Учкун мамлекеттик басмаканасына жабдуулар сатылып алынып, мындан ары паспорттарды Кыргызстан өзү чыгарып баштады. Коргоо деңгээли боюнча биздин паспорттор дүйнөнүн алдыңкы 10 өлкөсү менен тең тайлаша алат. Андыктан эми Кыргызстандын паспорттарын бүгүнкүдөй сапатта жасалма кылып чыгарууга мүмкүн болбойт. Жол куруу тармагына жаңы техникалар алынды. Жол куруу жана оңдоо тармагы дагы мурунку жылдарга салыштырмалуу көрсөткүчтөр өстү. Бул жылы аймактарды байланыштырган трассалар жасалды. Мындан тышкары Нарын, Каракол, Ош, Талас шаарларынын ички жолдорунун көпчүлүк бөлүгүнө жаңы асфальт төшөлдү. Көп жылдан бери каралбай келген Ноокат жолунун дагы маселеси чечилди. Жол куруу жана оңдоо багытында 669 жаңы техника сатып алынды. Анын 265 даанасы Кыргызстанга келип, учурда жол курууга пайдаланып жатат. Төө ашуу тоннелине асфальт төшөлүп, жарыктар коюлду. Узундугу 3890 метрди түзгөн Кыргызстандагы эң чоң Көгарт тоннелинин түндүк жана түштүк жагынан туташтырылышы аяктап, учурда ал жерде казуу, бекемдөө иштери уланууда. Мамлекет жайыттарга кам көрүп, тоют чөптөрүн эгип баштады. Совет бийлигинин мезгилинде жайыттарга кам көрүлүп, жер кыртышынын бузулушу, тоют чөптөрүнүн азайышы көзөмөлгө алынчу. Акыркы 30 жылдан ашык убакытта бул жумуштарга көңүл бурулбай келген. 2022 жылы эгемендик алган жылдар аралыгында биринчи болуп 30 гектар жерге тоют чөптөрүнүн уругун алуу максатында үрөөн себилип жыйналды. Ал эми 2023 жылдын аягына чейин 10 000 гектар жерге жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөөндөрү себилип, жана үрөөн алуу максатында 300 гектар жерге жогорку репродукциядагы тоют өсүмдүктөрүнүн үрөөндөрү себилди. Акыркы жылдарда ирригациялык объектилерди капиталдык оңдоодон өткөрүү максатында жылына 160-170 миллион сом каралып келсе, 2022 жылдан тарта каржылоо 6 эсеге көбөйүп, каржылоонун көлөмү 1 миллиард сомго өстү. Жыйынтыгында
чарба аралык каналдардын жоготуусу 10%га кыскарып, дыйкандарга берилген суунун көлөмү 20%га жогорулады. 2021 жылы 1,2 миллиард сомго айыл чарба техникасы лизингке берилсе, 2023 жылы бул көрсөткүч 3,8 миллиард сомго көбөйдү. Кунарсыз жайыттарды трансформациялоо боюнча мыйзам кабыл алынып, жыйынтыгында дыйкандар 614 000 гектар жерге багбанчылык жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Билим берүү. Эң ардактуу кесип айлык маянанын аздыгынан кадырланбай калган. Ага байланыштуу жогорку окуу жайларына мугалимдик кесипти алгандардын кызыгуусу төмөндөп кеткен. 2022 жылдан тарта мамлекет мугалимдердин айлыгын жогорулатты. Ал тургай эл арасында мугалим кызга үйлөнөм деген тамаша чын аралаш сөз тарады. Өткөн жылы Бишкек шаарында эле 5 ай ичинде 15 заманбап мектеп курулду. Быйыл республика боюнча 204 мектептин курулушу жүрүп жатат. Жаңы окуу жылына 43 мектеп, 5 спорт зал, 3 балабакчанын курулушу бүтүп, колдонууга берилди. Жыл соңуна чейин 100 мектептин имаратынын курулушу бүткөрүлөт. Бул билимге болгон камкордук. Маданият. Маданият көңүл сыртында калган тармактардын бири болгон. Кызматкерлери каралбай, айлык маяналары аз, өнөр алып жүрүүчүлөрдүн муктаждыктарына мамлекет кам көргөн эмес. Өткөн жылы кызматкерлердин айлыгы 70%дан 100%га чейин жогорулады. Быйыл 2023 жылы маданият тармагына кошумча колдоо үчүн мамлекет 673 миллион сомдон ашык акча каражат бөлдү. Бул каражат музыкалык аспаптар, тиешелүү жабдуулар, өнөр адамдарынын костюмдары сыяктуу муктаждыктарына жумшалат. Спорт. Дене тарбия жана спорт мекеме кызматкерлеринин айлыгы 2022 жылдын апрель айынан тарта 75%га жогорулады. 2023 жылдан тарта дене тарбия жана спорт департаментинин бюджети 60%га өстү. Кыз-келиндер арасындагы күрөш боюнча улуттук курама командага заманбап спорттук зал жатаканасы менен салынып ишке берилди. Баткен жана Нарын облустарында улуттук ат оюндарынын ипподромунун курулушу жүрүп жатат. Ошто Төлөйкөн ипподрому жана Сүйүнбаев атындагы стадиону толугу менен ремонттолду. Өлкө башчынын демилгеси менен Барселона академиясы Жалал Абад облусунда ачылды. Президент 2023 жылдын 30 августунда Бишкек шаарынын четинде 15,85 гектар жер аянтына 10 000 орундуу чоң футбол стадионуна, Барселона футбол академиясы жана спорттук эс алуу жайына мезгил котучасын салды. Бишкек шаары үчүн жаңы автобустар сатып алынды. Ордо калабызда коомдук транспорт көйгөйлүү маселе болуп келгенине бир нече жыл болду. Маселени чечүү максатында автобустардын ири партиясын сатып алуу тапшырмасы коюлган. 2023 жылдын башында 1 миллиардтан ашык сомго каржыланып 120 автобус алынды. 2023 жылдын март айында Кытайлык Жоңтоң Бас Холдинг Ко Ltd компаниясы менен 1000 автобус сатып алуу боюнча келишимге кол коюлуп, сентябрь айында Бишкекке 250 автобус келди. Жылдын аягына чейин дагы 250 автобус келет. Калган 500 автобус 2024 жылдын 1 кварталында күтүлүүдө. Аларча улуттук паркы таанылгыс болуп өзгөрдү. Бишкек шаарынан 30 чакырым аралыкта жайгашкан улуттук Аларча паркы келген туристтердин, коноктордун эс алуу жайларынын бири. Ал жердеги конок үйлөр курулгандан тарта бир дагы жолу оңдолгон эмес. Паркка кетчү жол тамтыгы чыгып бузулган болчу. Азыр анын баары оңдолду. Жаңы асфальт басылып, унаа токтотуу жайлары кеңейтилип, эски имараттар ремонттон өттү. Мындан тышкары, көз жоосун алган жаратылыш койнуна 24 даана A-frame кемпингтери курулду. Аймактарда аэропорттор курулуп, ички каттамдар жанданат. Кыргызстандын ичиндеги 7 облусту байланыштырган аба каттамын жандандыруу боюнча иш кызуу жүрүп жатат. Анын алкагында Нарын, Казарман, Талас, Жалал Абад,
жана Кербен аэропортторунун учуу конуу тилкелерин, перрондорун оңдоо, асфальттоо иштери жүрүп, иштер дээрлик бардык аба майдандарында жыйынтыкталды. 2024 жылы 4 даана самолет алынып, ички каттамдарга коюлат. Ысык Көл облусундагы Жыргалаң көмүр кени ишке киргизилди. Бул көмүр кени 12 жылдан ашуун убакыттан бери иштебей турган. 2022 жылдын жаз айларында кенди ишке киргизүү боюнча президенттин тапшырмасы коюлуп, бул жылы кен ишке кирди. Андан казылган көмүр Каракол шаарын, Жети Өгүз, Түп жана Ак Суу райондорун көмүр менен камсыз кылат. Ош шаарындагы таза суу көйгөйү чечилди. Быйыл өлкөнүн көз карандысыздык майрамы Ош шаарында өттү. Аны утурлай бир катар ири инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылды. Шаардын негизги чоң көчөлөрүнө асфальт басылды. Буга чейин жаан жааган учурда шаар тургундарына таза суу чыкпай калчу. Эми ал көйгөйгө дагы чекит коюлду. Учурда көлөмү 24 000 метр куб болгон суу кампалары жана скважиналары курулуп бүттү. Балдардын алтын балалык реабилитациялык борбору жаңыланды. Көп жылдан бери кароосуз турган алтын балалык реабилитациялык борбору толугу менен ремонт болуп, бул жылы өлкөнүн булуң бурчунан келген балдарды кабыл алып эс алдырды. Ошондой эле бул эс алуу жайына мигранттардын дагы балдары келди. Ички органдар боор бөйрөктү алмаштырууну эми Кыргызстанда арзан жасалат. Ички органдарды трансплантациялоо маанилүү окуянын башталышы. Кыргызстандыктар буга чейин бөйрөк алмаштыруу трансплантация операциясын өтө чоң суммадагы каражаттарды сарптап, чет өлкөлөргө барып операция жасап келишкен. Каржылык мүмкүнчүлүгү жоктор тек гана өмүрү менен коштошуп, тагдыры аянычтуу аяктачу эле. Бул көйгөй президентибиз Садыр Жапаровду көп түйшөлтүп жүргөн. Ал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мындан ары Кыргызстанда ички органдарды алмаштыруу, операция кылуу маселесин чечти. 30 августта Бишкек шаарында ички органдарды трансплантациялоо боюнча биринчи операция ийгиликтүү жасалды. Бул үчүн Кыргыз-Түрк достугу ооруканасына квалификациялуу медициналык кызматкерлер тартылып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө теңдеши жок заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. Бөйрөк алмаштыруу башка өлкөлөрдө 50-60 миң АКШ доллар өлчөмүндө болсо, Кыргызстанда ушундай операцияга 10 миң долларга жетпейт. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына техникалар алынды. 2021 жылы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы 50 даана жүк көтөрүмдүүлүгү 30 тоннадан кем эмес жүк ташуучу, сүйрөгүч жана жарым чиркегич жүктөөчү техникаларды сатып алды. Техникалык базасы жаңыланган ишкана мурда жеке компаниялар тарабынан аткарылып келген жумуштардын көпчүлүк бөлүгүн өзү аткарып баштады. 60 жыл мурда курулган Жыргалаң санаторийи толук оңдолду. Жыргалаң санаторийи 1964 жылы курулган. Сөөк булчуң системасы, нерв жана гинекологиялык оорулар менен ооругандарды дарылоого адистешкен. Көп жылдар бою санаторий Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын балансында турган жана жараксыз абалга келген. Ал эми 1995 жылы санаторийдин тазалоочу курулмалары эскирип, талаптарга жооп берген эмес. Ошондон бери ал жерде эч кандай реконструкция, модернизация жүргүзүлгөн эмес. 2023 жылы санаторий Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын балансына өткөрүлүп берилген жана бул жерде курулуш иштери башталган. Бүгүнкү күндө 37 коттедждин жана 4-3 кабаттуу корпустун курулушу аяктады. Мындан тышкары, санаторийдин аймагында 6 жаңы бассейн, анын ичинен 2 бассейн балдар үчүн, ашкана жана административдик корпус курулду. Президенттин иш башкармалыгы тарабынан мындан тышкары бир нече объектилер оңдолуп курулуп жатат. Жогорудагы аткарылып жаткан жумуштардын көрсөткүчү мамлекеттеги туура башкаруу, экономиканын кубаттуу болуп баратканын көрсөтөт. Бул үчүн президент Садыр Жапаров жана анын командасы ыкчам чечимдерди кабыл алып, ылдам темп менен иштөөдө. Бул ийгиликтүү иштер Кыргызстан эң оор сыноолорду башынан өткөрүп жаткан кезде жүзөгө ашырылып жатат.
Мамлекет эгемендик алган жылдар бою алган карыздардын эң көп пайызын төлөө так ушул учурларга туура келди. Мындан 3-4 жыл мурда тышкы карызды кантип төлөйбүз, колубуздагы алтын шакектерди чогулталы деген деңгээлге чейин жеткенбиз. Бүгүн Кыргызстан оор сыноолорго карабай ийгиликтүү өнүгүүдө. 2 жолу чек арадагы куралдуу кагылышта ири чыгымга учурап, анын баарын кыска убакытта кайра тургузду. Бүгүн мамлекет ишенимдүү лидер жана анын командасынын колунда.